Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, кадырман кыргыз элим. Арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Жалпы Москвадагы эмгектенип жүргөн биздин мекендештерибиз, жердештерибиз. Бүгүн биз сиздер менен экран аркылуу жүз көрүшүп турабыз. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, бүгүн биз Кыргызстандан Москвага келип мыкты жумуштарды жасап, андан сырткары Москвада эмгектенип жүргөн кыргыз элине пайдасы тийип, тагыраак айтканда азыктанып аткан, азык түлүгүн ташып берип аткан бир кыргыздардын магазинин көргөзөбүз. Мыкты жигиттердин бир азык түлүгүн көргөзөбүз. Андыктан бул экрандан алыстабаңыздар. Мен азыр бул турган метро, урматтуу мекендештер, Бауманский метро. Мына ушул Бауманский метро, мына 4 көчө болуп турат, мына көрүп атасыздар, мына светофор. Ушул светофордон оң тарабы эле, оң тарабына өткөндө Бауманский метро болуп калат. Мына ошол жерден басып келип эле, мына пешеходный менен басып келип эле бул жака өтсөңүздөр, достор, мекендештер, биз азыр көргөзө турган магазиндин так адресин көргөзөбүз. Мына азыр ушул магазинди түптөп, мына ушул эмгекти жасап аткан болгону жап-жаш балдар. Алар кимдер десеңиздер, алар биздин өзүбүздүн инилерибиз. Арасында өзүбүздүн бир тууган инилерибиз дагы бар. Мына ушул иним достору менен, достору Айбол, кийинки досунун аты ким? Раян. Даян. Мына ушул достору менен биригип мыкты жумуштарды жасап атат. Өткөндө Москвага келгенде мен ушул жумушту сиздер менен бөлүшө албай калдым элем. Азыр көчө шум экен, киребиз, толук ал жерде эмне товарлар бар, Кыргызстандын эмне азык түлүгү бар, анын баардыгын көрөбүз. Сапаты кандай, кайсыл жактан келет? Жүрүңүздөр. Москвада эмгектенип жашап жүргөн биздин мекендештерибизге эң керектүү болгон азык түлүк, тамак аш чындыгында. Мына ошону кайсыл жерден алыш керек, кайсыл жерден туура тамактаныш керек, кайсыл жерден пайдаланыш керек, анын баардыгын толук көрөбүз. Мына ушул азыркы мен айтып аткан Бауманский метродон эле түз чыгып, солго бурулуп, кайра түз келатып эле мына биринчи повороттон оңго бурулганда момундай дом турат. Мен бул домдун так адресин ал жерден окуп коеюн. Спартаковская 19 улица, мына ушул дом экен, көрүнүп атабы? Ушул домдун мына астында, мына ол жерден астында магазинди ачыптыр. Жанымда Айбол келатат. Айбол, биз азыр ушул магазинди негиздөөчүсү, мына ушул өзүбүздүн инилерибиздин бири Айболго мен кыскача суроомду ушул жерден берип баштасам. Айбол, салам алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам. Сол жакшыбы? Рахмат, жакшы, өзүңүз. Москвада канчадан бери жүрөсүз негизи? Москвада 3 жыл болоюн деп калды, быйыл 3-жыл буюрса. 3 жылдын ичинде ушундай ийгиликтерге жетишип атасыңар. Келгенден бери эле аракет кылып, ушул биздин Москвадагы мекендештердин биринчи эле эң негизгиси бул Москвадагы халал тамактар, халал азыктардын, халал колбасалардын жоктугунан биз өзүбүздүн Кыргызстанда өскөн, Кыргызстанда өндүрүлгөн колбасаларды жана ошого азыктарды алып келип, өзүбүздүн кызматыбызды кылып атабыз. Машалла, бул магазинди ачканыңарга толук канча убакыт болду? 1,5 жыл болду, 2020-жылы жайында ачылган. Азыркы учурда көбүнчөсү кимдер соода кылат? Көбүнчө биздин Кыргызстандагы мекендештер, Кыргызстандан келген мекендештер, 99% десек болот, мына ошолор соода кылат, доставкадагы кылып заказ кылышат башка шаарларга. Келип заказ беришеби же телефондон заказ беришип доставка кылышабы, кандай болуп калат? Телефондон звонок кылып заказ берсе болот. Ошондой эле бизде Instagram сайтыбыз бар, Алма нижний пробел Москва деген, мына ушул жака кирип, дайректтен жазса биз баарына жооп беребиз. Машалла. Мына урматтуу мекендештер, калган жоопту суроону түз магазинде кирели дагы, магазинден берели. Товарларды дарегинен көрөлү. Чындыгында кайсыл жерге барба Кыргызстандын товарына эмне жетпсин, Мынакей. Мына Алма магазин деп турат, көрүп атасыздар. Мына ушул жерден түз эле мен азыркы домду көрдүңүздөр да, Спартаковская 19 дом. Басып келатканда эле мына ол подземкадан түшөсүздөр. Жүрөбүз анда эмесе, бисмилла. Кыргыздар, мекендештер кайсыл жерден гана местаны табышат да. Кана мына ушул жерден киребиз дагы. Оңго кеткенибизде түз эле барабыз. Мына урматтуу мекендештер, азыркы кирген подземкадан, коридордон түз эле киргенибизде. Мына ол жакта жүрүңүздөр, бул жакта
Мына алма магазини турат. Мына бул алма магазинде. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Салам алейкум. Ден соолуктар жакшыбы? Кандайсыздар? Тынчтарбы? Өзүбүздүн жердештерби? Ооба. Өзүбүздүн мекендештер. Соода кылып атасыздар. Ооба. Жакшы. Мына биз ушул соода магазинде Москвадагы мекендештер менен бөлүшүп коелу деп ушу инилерибиздин чакыруусу менен келип калдык. Бул магазинди канчадан бери тааныйсыз негизи? Мен бүгүн биринчи жолу келип атам издеп таап. Каяктан келдиңиз? Кайсы метродон келдиңиз? Алтыфеодон. Ого, алыстан келдиңиз окшойт да? Ооба. Кантип таап келдиңиз? Кайсыл жактан таптыңыз? Навигатор менен келдим. Жакшы. Товарлар кандай анан? Карап, тандап дегенде жактырып алдыңызбы? Алдым. Жакшы элеби товарлары? Буйруса үйгө барып жеп көрөйүн анан. Анан айтам дебесизби? Үйдө семени бала чагаңыз менен бул жактасызбы? Ооба. Машалла. Товардын баасы бул жерде кандай экен? Та- Азыр сиз баалашып, соодалашып атасыз, кандай экен? Баалары жакшы эле. Келип Жакшы. алып жесе болот, ооба. Өтө кымбат Кымбат деле эмеспи? койгон эмес, ооба. Мындай Нормально. туура эле келеби? Туура келет. Биздин жердештерибизге таап аткан айлыктарына ыңгайлуу элеби? Ооба. Туура эле. Рахмат, мына урматтуу мекендештер, биз азыр дароо соода кылып аткан эжебизден интервью алдык. Бул видео YouTube каналына чыгат. Анда эмесе сизден бир кыскача бир көрүүчүлөргө айтып кетиңизчи мынакей. Эми баргандан кийин бул товарды даамтатып көргөндөн кийин айтасыз эми, ага чейин. Жок, ага чейин деле мен уже 5-6 жылдан бери ушул жердемин. Анан бул жерден алып барып жеген маалда мен Кыргызстанга бир барып келгендей болом. Все равно Кыргызстандан келген нерсе. Туура. Ошон үчүн мен кыргыздарга анча-мынча келип алып жеп тургула шартыңарга карап деп совет берип кетет элем. Рахмат. Себеби Кыргызстандыкы барыбыр Кыргызстандыкы. Кыргызстан Суусунун даамы бөлөк. Машалла, эң туура айттыңыз. Анда эмесе үйдөгүлөргө салам айтыңыз. Ушул алган азык түлүгүңүз аш болсун, даамдуу болсун, Рахмат. Сенин да иштериңе ийгилик. Рахмат. Ар дайым кыйналгандарга жардам берип. Таанысыз сиз бизди? Тааныйм. Билесизби? Сен алайлык атаңды да тааныйм, аны да аябай качып кеткенде көрдүм, келгенде көрдүм, баарын билем. Алла разы болсун. Каяктан болосуз өзүңүз? Мен өзүм Оштон болом, Папандан. Жакшы. Сен жалоотто ачкан немеңди да ачтың, Кудайым. Бардыгын билет экенсиз да? Ооба. Жакшы. Кудайым сага ар дайым узун өмүр берип, тапкан тутканыңдын берекесин берип, өйтөр кыйналгандын далысына таптап жүрө бер. Рахмат эжеке, рахмат. Бул менин бир тууган иним. Салам алейкум. Учурашып болу. Ибрагимбек менин жанымда кызматта жүргөн, Москвага келип иштешип жүрүшөт. Бул жактагы учураштык дагы учурашып койролу. Мынакей бул дагы биздин инилерибиз. Ушул инилерибиз ушул магазинди түптөп ачышып, мына ушул жерде элге кичинекей болсо дагы кызмат көргөзөлү, кызматыбызды тийгизели деп ушул жерде тирилигин, соодасын өткөргөнчө жумуштап атышат. Албетте сиздин айтканыңыз туура. Албетте кыргыз эли ушул жакта жүргөндөр баягындай туура жерден тамактанса, биринчиден ден соолукка зыян келбейт. Биз издеп жүргөн муктаждардын, мүмкүнчүлүгү чектелген, ооруп аткандардын ден соолугу дагы ушул кээ бирлери туура эмес азыктангандыктан ушул оорулар пайда болуп чыгат. Мына ошондуктан мен азыр толук эми товарды көргөзгөнү өтөйүн. Эжеке, сиз соодаңызды кыла бересизби? Рахмат сизге. Раян ким? Даян, сенин атыңды мен тилим келбей эле кыйналып атам. Биринчи эле көргөзүлгөндө мына Кыргызстандын суусундуктары бар экен да бул жерде. Суусундуктар бизде 30дан ашык түрдүү суусундуктар бар. Анан жаңы эле карасаңыздар, Кыргызстандын өзүндө жасалган монда свежий болгон рулеттер келип турат бизге. Ошондой эле биздин негизи магазинибизде Кыргызстандан келген 200дөн ашык видтин ассортименттер бар да. Өзүбүздүн мекендештер келип, карап, өздөрү тандап алып кетсе болот. Ошондой эле баягы убактысы жетишпей, жумушта болгондор үчүн доставка кызматыбыздан бар. 3 курьерибиз иштейт. Доставка кылып, үйлөргө чейин же болбосо метрого чейин доставка кылып беребиз. Доставкабыз бекер. Машалла. Ол алып аткан товарыңыздын срок годностуна карап алып карап сатасыңарбы? Ооба, сөзсүз каралат булар сроктору. Карап ошол убакты менен биз эси мондой бизде дагы случайлар болуп калат, ошто мондой сроктор өтүп кете турган болсо, биз сөзсүз түрдө аларды ыргытып не кылабыз да, биз как бы срокторуна всегда следить этип жакшы карайбыз срокторуна. Түшүнүктүү экен. Мына өзү айткандай эле жазылып турат бул жерде. 29.03.22.
мартка чейин срогу бар экен бул товарлардын. Ар биринин өзүнүн ушундай сроктору бар экен. Биринчи эле мен сиздерге сунуштаардын алдында ушул товарлар мен ушул сунуштаганга туура келеби, ылайыктуубу, ошонусун карап туруп анан сиздерге сунуштайын. Султан чайлары Кыргызстандагы эле султан чайлар. Өзүнүн эле султан чайлар, бүт эле ушул сусундуктар өзүнүн Кыргызстандын производстволору. Бул жерде Москванын же башка жердин сусундуктары жок. Бүт Кыргызстандан келген өзүнүн сусундуктары. Султан чайлар, максым шоро, таң, чалап, кымыз, кымыздын домашний болот, мондой фирменный кымыздар, өзүнүн мындай энергетиктер, халал нитро, шербет жана көптөгөн мондой душес, чалават, асу, там бардык сусундуктар бар да, бакай, чий куруттар. Ошо бизде сусундуктардын баардык эле түрлөрү бар. Бештетиликтеги булар эмне болуп калат ушунда? Булар вареньялар. Абрикос бар, вишня бар, малина, основной малина болот, вареньялар. Кыргызстандыкы бул. Смородина бүт Кыргызстандан келет. Бизде продукциялардын ошол 90% бүт Кыргызстанда. Ол банкадагылар дагы. Булар өзүбүздүн Бишкектен чыккан Балширин компаниясынын нелери, вареньялары. Вишня, облепиха, смородина, клубника бүт барысы бар. Ошондой эле могу жактан көрсөңүздөр бүт өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан шоколаддар, толку өзүбүздүкү, могу чокер, там лакомка, монда болгон подарочный, там биякта мекеништерден подарка беришет да. Ошондой подарочный шоколаддар да бар. Куруттардын түрлөрү бар, монтип ассорти куруттар бар. Могу жерде Накта деген фирманын. Ошо ассорти куруттуңардан берилечи бирди, көрөйүнчү гана. Көрсөңүз болот. Деген Бул жерде азыр чөбөгө курут, острый курут, обычный курут, копченый курут, базилик ошондой. Колго баягындай жасалган курут бар. Мондай разный вкус. Колдо жасалган куруттарды көрсөңүздөр болот. Могу жакта бизде бул жакта экен, түшүнүктүү. Холодильниктин ичинде эмнелер бар буларда? Холодильниктерде получается, өзүбүздө бозолор, бирок булар биякта эле жасалат, бирок ичиндеги составы бүт өзүбүздүн Кыргызстандан келген продукциялардан жасалган. Бозо, жарма, вареньялар, томатный паста, могу жакта сүмөлөк, бул сүмөлөк, фирменный сүмөлөк. Бул деген не болбойт? Ал эле көрсөтөйүн. Бул фирменный сүмөлөк деген бул сезону жок, бардык убакта чыга берет. Накта деген компаниясыныкы, ошол келип бизде почти постоянно эле наличие болот, келип алып кетсеңиздер болот. Булар бардык сроктору менен, качан чыккан, канчага чейин не кылат, сроктору жарайт. Бүт баары менен өзүңүздөр көрүп, текшерип алсаңыздар болот. Бул жакта мондой болгон бизде таза жайлоонун кымыздары бар. Мырзакедин кымыздары. Пока кымыздарыбыз вообще жалып жок, бир алган кишилер кайра-кайра алып атат. Келип өзүңүздөр көрүп, баалап көрсөңүздөр болот. Товарларыңды мындай кылып көргөз, өзүңдү. Өзүм эле көрүнүп калдым. Ошондой эле бул жакты көрсөңүздөр болот. Өзүбүздүн ошол эле Балширин компаниясы Бишкектен чыккан. Аджикалары, приправалары из овощей, овощной салат монда болгон. Анан мында ачуу сүйүүчүлөр үчүн мондай острый перестер. Ошондой бардык эле түрлөрү бар да, Балширин компаниясынын чыккан продукциялардынчы. Сиздин микрофонуңузду алып беймарал. Бул жерде дагы урматтуу мекендештер, эң негизгиси кайсыл жерде болбойлу 5 убак намазга бекем болушубуз керек. Мына ошол жай намаздар дагы ушул жерде турганы мени кубандырып атат, сүйүндүрүп атат. Андан сырткары өзүбүздүн Кыргызстаныбыздын мынакей момундай туулары мынакей бүт бар экен да. Мындайларды үйгө алып барып, каерде болбок Кыргызстандын туусун карап жашасаң бул өзгөчө патриоттук сезимдер ойгонот. Бая мен азыр сураган куруттарымна бул жакта экен. Колдо жасалган куруттардын түрлөрү бар экен. Андан сырткары бул нелер болуп калат мына? Булар ошол өзүбүздүн азыр Кыргызстанда популярный болуп аткан теке, сила медведи, кучала, ошондой ден соолукка пайдалуу болгон мондай нелерде, азыктарда азыр буга спрос көп болуп атат. Өйдөсүн карасаңыздар, ошондой эле өзүбүздүн Кыргызстандан келген мондай болгон краскалар, вазелиндер, малхам, бүт эле даже карасаңыздар соскага чейин бар. Өзүбүздүн Кыргызстанда жаш балдардын соскалары да бар экен, издеген. Теспилер бар экен, мынакей көрүп атасыздар. Анан негизгиси бул жерде той топурлар көбөйүп тур, урматтуу мекендештер. Мына ошол той топурларга кызмат кылган биздин калпактар. Мен жөн эле тойго көтөрүп барбастан ушул жактагы жүргөн биздин мекендештер, жердештер, кайсыл жерде болбоңуздар, мына биздин башыбызда жүргөндөгүдөй кылып ак калпакты баса кийип кыргыз экенибизди билдирип жүрсөк жакшы болор эле. Калпактар дагы бар экен. Анан мен бул жактагы негизги бир ушул магазиндин эң негизги бир бөлүгүн көргөзгүм келип турат. Бул жакта көбүнчөсү мисалы эт сурагандар көп да, биз деле еттин халалын издейт элек. Мен Москвада эмгектенип жүргөндө
халал эттерди издеп бир күн атайын убактыбыз бөлүп каякта болсо да алып келчү элек. Мына ушул халал эттердин түрү анан могул чучуктар. Бул чучуктар бышканы болот, чикиси болот. Бул жакта мондай 50% май, 50% эти болот, 70ке 30 болот. Ар кандай мындай ассортимент бар да, кишилердин тандоосуна жараша. Бул чучук каяктыкы бул азыр? Бул чучук бул деген Кыргызстандан келет булар. Кыргызстандан келет. Бир уштугу мондай биздин баасын деле айтып коеюн. Кандай кылып сатасыңар силер? Бул Килограмм весовой сатабыз. Мондай бир уштугу 600дөн 1000 рубльга чейинки неде чыгат. Мисалы чучуктун килограммы канчадан азыр силерде өзү негизи? Азыр бизде чийкилери 1200дөн болот килограммычы. Мондай бир куругу бышканы 1600дөн болот атат. Килограммы. Мынакей пилмен. Мына өзүбүздүн Атаман деген фирманыкы, Бишкектен чыгат. Бүт Кыргызстандын элери. Мына жакта тесталар бар экен. Тесталар бул жактан көрсөңүздөр болот. Курдюктар, домашний болот эле, азыр домашний калбаптыр. Мондай фирменный Салих компаниясыныкы баарыбызга известный болгон. Силер мына азыр сен ушу бир топ компанияларды атап кетип атпайсыңбы? Ошол компаниялар менен түзмө-түз иштешип, түзмө-түз алардын өзүнөн алып келесиңерби? Ортомчу аркылуу алдырасыңар? Жок, ортомчу эмес, бизде түз эле өздөрүнүн фирмасынан биз заказ беребиз заранее. Ал жактан чыгарып, бизге мондай сертификаттары да бар, бу жакта көрсөңүздөр болот. Баардыгын өздөрүнөн алабыз компаниянын. Биз прямой алардын прямой алабыз да, прямой не болот. Поставщиги ошо компания өзү. Орто посредниктер жок да. Урматтуу мекендештер, азыр бул жакта Москвада кимди конок күтсөңүздөр, момундай суха фрукту коймоюнча азыр эч жерде бир конок күтө албай калдым. Мына ошол суха фрукту көрүп атасыздар, мына фисташкалар. Бул жакта жаңактын багыңыз экен. Бул жакта өрүктүн багы эмес экен, данеги, жер жаңактын ичи эмне деп коет эле. Орехтер бар экен. Өрүктөр бар экен, өрүк каяктыкы? Баткендики мейиз өрүктөр бар экен, Анан негизгиси мына күрүчтөр. Өзгөн күрүч дейт мына. Кыргызстандын өзгөн күрүчү. Чындап биз деле ушул эмеде издеп жүргөнүбүздө, жакшылыкка жакшы аш болсун деп күрүч издегенибизде так эле ушундай өзгөн күрүчтөрүн тандап алабыз да мынакей. Өзгөн күрүч ушунусу менен эме болуп турат, айырмаланып турат. Өзгөндүн күрүчүнөн аш кылганда чындыгында өзгөчө болот. Мына Баткендин ак турпак күрүчү окшойт, Ак турпак. Бул ак турпак өтө жакшы күрүч болот. Биздин Кыргызстандагы алып баалымыз садыбакас ажы баалап жеген ак турпактын күрүчү чындыгында мына бул. Себеби бул ашказанга көп баандай күч келбейт, ден соолукка өтө баандай күч келбейт. Өзгөн күрүчү күчтүүрөөк болот мисалы. Бул жеңилирээк болот. Баягындай диетага кармап, ден соолукка бир зыян келтирбейм деген адамдар болгон болсо, мына өзгөн эме Баткендин күрүчүн эч кандай камсанабай жесеңиздер болот. Мен Баткенге барганда бул күрүч боюнча көп историяларын уктум да. Андан сырткары могул жерде бүт макарондордун түрлөрү бар экен, мынакей. Бүт өзүнүн Кыргызстан. Азык түлүктөрдүн мынакей түрлөрү. Эң негизгиси ысырыктар да бар экен го бул жакта. Кимдин үйүндө жашаба, орустун үйүндө жашайсыңбы, башканын үйүндө жашайсыңбы, бирок ошол үйүңдү бат-баттан тез-тез ысырык тап турган болсоң, иншалла үйүңдө дайым береке болот, кут береке болот, жамандыктан алыс болосуңар. Мен ушуну айтып кетер элем. Андан сырткары мен бул жакты көргөзүп кетким келет. Кыргызстандан келген өзүбүздүн чайлар бар, аваттар, баарыбызга популярный болгондо фрима, сухое молоко, соевый соустар бул жактарда жок да буларчы. Ошол крахмалдар. Нават Кыргызстандыкы? Кыргызстандыкы. Чайлар эми Кыргызстандык экен, Бул жактан көрсөңүздөр магазинде бүт түрүн киргизип койсуңар, бардыгы бар экен, Китептерди көрсөңүздөр болот. Кыргызстандын машалла, мынакей улуу пайгамбардын ыйык жолу. Убактыңыздар болсо, могул жерге келип, жоң гана азык түлүк эле алып кетпестен, момундай болгон китептерди ала кетип, китеп окуңуздар дейт элем. Мен бул балдар боюнча жакшы билем. Айрыкча жанагы экран артында сүйлөп аткан Айбол инибизди тааныйбыз, билебиз. Өтө китепти көп окуган балдар булар чындыгында. Мына ошол китеп окугандын артынан мына ушул ийгиликке жетишип атат. Нуржигит Кадырбеков агайыбыздын дагы момундай ант китеби дагы турат. Сонун болгон китептер бар экен. Мына өзүн издеген аял дейт. Узак жол, машалла.
Чубак ажыбыздын бактылуулук формуласы. Кереметтүү китептердин баардыгын алып келип коюпсуңар. Чындыгында сонун баардыгы бар экен. Мына калпактын дагы да бул жакта түрү. Андан сырткары чаканыраак момундай белек-бекче бере турган нерселер да бар экен. Кыргыздын бир Кыргызстандагы эле бир магазинге киргендей эле болдум го мен. ооба бизде ошо бүт эле Кыргызстандын бүт эле нерсеси бар, бүт продукциялар. Эң негизгиси, урматтуу мекендештер, бул жакта сиздер дагы көбүнчөсү баягындай колбаса менен азыктансаңыздар керек. Көбүнчөсү үйгө колбаса алып барсаңыздар керек. Мен азыр көзүм түшүп калды, бул жака тойбоз, Кыргызстанда эң популярный болуп аткан халал тойбоз колбасасы бул жерде да турат го я. Ооба, тойбоздун биз бүт түрүн алып келебиз. Бизде карасаңыздар сырная, тулпар, там салями, флорентийская, даже монда болгон нелери сосискаларга чейин келген тойбоздун. Алып көрсөңүздөр болот. Тойбоз фирмасы менен силер түз иштешебиз, бишектен түз компаниядан алабыз, фирмадан. Алар деген силерге эмне менен жөнөтөт буларды? Биз өзүбүздүн биякта договор түзгөн мондай небиз бар, машиналарыбыз бар. Өзүбүздүн договор менен келет булар. Булар холодильниктерде келишет, мондай болгон чучуктар, тойбоздор. Ошол бизге бир жумада бир жолдон сөз поступление болот. Кыргызстандан товар келип турат. Жаңыланып турат да товарларчы. Бардыгы эң сонун, бирок ушул товарлардын срогу өтүп кеткен товарларды элге сунуштап берип берген учурлар боло болбойбу? Жок, андай болгон эмес. Биз мисалы тойбоздор нерсе сроктору өтүп кете турган болсо, биз өзүбүз официальный мондай өздөрүнөн алганыбыз үчүн буларды кайра Кыргызстанга жөнөтөбүз дагы, алар өздөрүнө жиберебиз, ал жактан өздөрү не кылып беришет да, алмаштырыпчы жаңы срокко. Бүт товарлардын срок убагында срогу бар, кыскасы. Бул деген кетчуп Кыргызстандын эмесиби баягы, бирок бул деген Кыргызстанда жасалган эмес, бул жакта жасалган, бирок ичиндеги ассортименттер бүт өзү Кыргызстандыкы. Бул свежий да, монда неден чыккан, мясорубкаданчы. Булар саармайчы. Булар бүт Каердики? Бишкектен алынат булар. Бишкектеби? Ооба. Жакшы. Бишкектен каерге келет экен силерге? Бишкектен нарындыктар ошол сатышат, өзүбүздүкү деп айтышат ошолор. Мен дагы бир нерсени көзүм түшүп калды. Бул жерде дагы бир бат-бат көп пайдаланып турган нерсе, мен сунуштайт элем. Бал, бул ден соолукка өтө пайдалуу да. Күндө эртең менен бизге врачтардын да айтуусу бар. Күндө эртең менен балдын тазасынан 3 кичинекей кашык менен таза өзүн жутуп турсаңыздар, чындыгында өтө көп ооруларга пайдалуу. Бул бал кайсыл жактыкы? Бул бал Токтогулдуку, бирок биз Бишкектен сатып алабыз. Ал жакта токтогулдуктар өзүбүздүн производствобуз деп бизге полностью не кылганда, көрсөтүп баарысын текшерип алабыз. Ошондой эле көрсөңүздөр, бизде мондо болгон балдар да бар. Мондойду издешет, бул иммунитет көтөргөнгө мондай жаңгак, мейиз, ушундай аралашканчы. Ушул эң пайдалуу. Ушуну эртең менен бир ложкадан ичип турса, мондай иммунитет биртөө эле жакшы болот да. Бул тоңдурулган. Бул тоңдурулган, сезонный болот да, болчу. Тоңдурулган. Бул да кичинерээк ошону эле кичинеси экен, Мисалы, могул бал канча турат? Бул бизде весовой сатылат, 100 грамм 60 рубльдан. Бул ошол канча болуп калат? Примерно ошол 400 рубльдин айналасында болуп калат. 400 жарым. Бул өзүң сунуштаганчы? Бул 350 рубль, мондай чоңурагы. Анан мондай кичинереги бар. Булар 250 рубльдан. Тоңдурулган май, ичинде бүт аралашкан. Литр ба? Бул литр. Литр деген ошол вес менен не болгондо 800 рубльдин айналасында болуп калат. Силерчи дагы бир нерсени кошо айтып кетким келет. Мына кичинекей идиштерге дагы ушул балдарды көп кылып койсоң, бар беле? Бар эле просто. Баняга алып бары, баняда дагы көп пайдаланса жакшы да, бул ден соолукка өтө көп пайдасы бар. Мына ушундай достор, мекендештер, мен дагы көргөзбөгөн эмне калды? Мен көпкө бул Кыргызстандын талкандары бар. Кыргызстандын талкандары бар. Бизде будай, арпа, жүгөрү, бүт таруу, бүт талкан түрлөрү бар. Жүгөрү талкан бул. Килограммы бүт эле талкандардын килограммы 110 эле рубль. Бул жерде жарма бозо жасай берсе. Жарма бозо жасаса болот. Жана тушотой нелерге колдонушат. Ошо мекендештерибиз көп эле издеп талканга келишет да. Бул жакта мондай острый сухой перец. Бул жакта мондай черный перецтер бар, красный перец, зире, бүт эле бар да биздин дүкөндө. Кыскасы, адам азыктана тургандын бардыгы бар экен да. Бир май жок экен бул жерде. Бир эле май жок пока. Буюрса болот алдан келип калат. Ак май жок экен, бир деп байкадым. Бирок сары май бар экен. Сары май бар бирок.
Машалла, жакшы. Мына ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, мен баардыгын көргөзүп бүттүм окшойт. Момундай болгон кыргыздын бир караңыздар, парламенттүү, мен чындыгында бул жерге киргенде айта турган, мактай турган сөздөрүмдүн баардыгын унутуп калдым, себеби бир Кыргызстанда магазинде жүргөндөй эле болуп атам. Кыргызстанда бир магазинге кирип, керектүү нерсеңдин баардыгын мына ушул жерден алып кете берсең болот экен да. Мисалы, майын бул жерден алып, анан балын башка жактан алып, же фруктусун дагы башка жакка кирип, Кыргызстанда базар аралап ушундай болуп калат го. Бул жерде нол именно ушул магазинде киреткенсиң дагы жада калса, ысырыгынан баштап китебине чейин. Керек болсо кыргыздын момундай кичинекей белек бекчилерин, чучугунан баштап пилмен күрүчүнө чейин, асал балынан баштап, сары майынан баштап, момундай фруктовыйларына чейин, кыскасы талкан, күрүчтүн түрлөрү, ысырыгына чейин баардыгын, нават чай, эми баардыгы бар экен. Кыскасы адам азыктана турган продукциянын баардыгы мына ушул жерде бар экен. Адам, урматтуу мекендештер, дагы мен бир нерсени айткым келип турат. Адам жөн эле ашказанын азыктана турган нерсе эмес, руханий илимин азыктана турган кереметтүү китептер турат. Мына караңыздарчы, чындыгында. Андан сырткары акыретине даярдык үчүн өзгөчө китептер, жай намаздар, теспилер, кыргыздын бир патриоттук сезимдерин ойгото турган, кыргыздын парламенти коюлган бир өзгөчө калпактар, белек бекчилер, башкалар, кыскасы баардыгын көрдүм. Мыктысыңар, азаматсыңар, чындыгында өтө баягындай көп колунан иш келген, баягындай кишилердин колунан келбеген жумушту жасап атыпсыңар. Алла разы болсун, баягындай өзүңөр жаш болсоңор дагы мына ушул иштердин баардыгын жасап атыпсыңар. Ушул комуз каяктыкы, бир комузду ачып көргөзчү. Кыргызстандыкы. Каяктан чабылат экен? Өрүктүкү экен? Жок, бул жерде азыр толка карагайдын комуздары. Көрсөңүздөр болот. Бүт мекендештерибиз подарка алышат, биякта балдарын, биякта көп да кыргыздарчы. Балдарын үйрөткөнгө алышат. Өзүбүздүн кадимки комуз. Бир күү чертип берет элем, убакыт арыракта. Кыскасы комуз керемет экен. Эгерде белекке берем деген болсоңуздар, чындыгында сонун комуз экен. Момундай чехолу менен баардыгы бар экен, Кыргыздын комузунун күүсү каерде болсо жаңырсын да. Мына ушундай, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, мен бул жакта дагы көптөгөн соодагерлер, алуучулар, кардарлар келип атканын көрүп, мындай жолтоо болбоюн, видеомду токтотоюн. Кыскасы ишиңерде ийгиликтер болсун. Анан дагы силерге кантип кайрылып, кантип товарыңарды алдырып, мисалы бизде бул жерде көбүнүн убактысы жок да. Именно бул жерге келип соода алып кеткеничи. Жогоруда Айбол айтып кетти, заказ берсе болот, доставкалары бар деп. Доставка убагында болобу? Анан ошол доставканы кандай алдын ала төлөп туруп заказ кылабы же кандай кылат? Ушул жактарын айтып берличи. Доставка бизде бесплатный доставка болот. Заказ берилген убакыттын ичинен кийин 3-4 саат ичинде эле доставка ишке ашырылат. Акчасыны толка бизде при получении алат. Ошол товардарды текшерип алгандан кийин анын акчасын берет курьергечи. Анда баргандан кийин колуңарга баргандан кийин курьер полный товарды бергенден кийин ала турган алчу киши полностью текшерип, эмне бар, эмне жок, бүт баарын текшерип, баарын алгандан кийин анан гана акчасын берет да. Заказды биз ошол WhatsApp'тан кайрылып, же болбосо Instagram'дан кайрылып заказ берсе болот өзүбүз мекендештер. Доставкабыз бекер. Анда жакшы. Канча курьер бар? Азыр ушул күндө 3 курьер стабильно иштейт. Жетишеби алар? 3 иногда мондай спрос болуп калат дагы, бизге подработкага дагы 2 курьер алып калабыз, 4 курьер болот, 5 курьер болуп калат, иногда 6га чейин болуп калат курьерлер, заказ көп болгон вактачы. Бирок могу стабильно 3 курьер иштейт. Антан заказ берсеңиздер болот как бы. Кыргызстандан дагы товар силерге салып турган ал жакта да кызматчыңар барбы? Ооба, негизи биз азыр бул жакта бир кассир балабыз бар, бир оператор балабыз бар, стабильно иштегендерчи, 3 курьер бала бар. И Кыргызстандан салган бир байкебиз бар. Ошол товар салып турат, убагы мененчи. Бир жумада бир жолу сөзсүз бизге Кыргызстандан товарлар келип турат. Мындай обновление болуп турат да, товарлар жаңаланып. Ошондо урматтуу мекендештер, мына караңыздар, ушул чакан магазин мен эсебим боюнча бир 5-6 баланы жумуш менен камсыздайт экен, Өзүңөр канча жаштасыңар? Биз өзүбүз ошол бул магазин негизи досум экөөбүз ачканбыз. Досум экөөбүз тең 24 жаштабыз. Бишкекте бир окуу жайларынын бирөөсүнө таанышып, ошол жака келип, ошол башка бизнестерди кылып көрдүк, кылып ошол өзүбүздүн мекендештер үчүн ушундай магазин
и пайдалуу болсун деп монтип и жумуш орду менен камсыздандырып как бы магазин ачканбыз да. Өзүбүз 24 жаштабыз экөөбүз тең. Өзүң каерде окугансың? Бишкекте биз президентский академияда окуганбыз. Ошондой чоң университетте окуп туруп эмнеге спец боюнча кетпей ушул тармакты кармап калдыңар? Мага кызык болуп атат да. Жок, эми азыр көрүп атасыздар да, не болуп атпайбы, азыр бизде зарплаталар мындай не устраивайт, биздин мындай күнүмдүк турмушка да жетпейт. Мисалы средний зарплата 12 000, 15 000 болуп аткан болсо, ал бизде квартплата эле бир Бишкектен бир комнаталуу квартира эле снимать этсең бир 15 000 айланасында болот. То есть на расход вообще акча жетпейт да. Ошого лучше бизнес сферасы биздин Кыргызстанда самый мындай перспективный да. Алып сатуу ошол как бы азыр самый перспективный. Түшүндүм. Буга чейин эмне жумуштардын үстүндө жүрдүңөр? Азыр ушул эле учурда бизде азыр параллельно авиакассабыз бар, Алма деген. Ал жака кайрылып билет алсаңыздар болот, арзан ишеничтүү авиабилеттер. Буга чейин биз Бишкекте жүрүп биз фастфуд ачып көрдүк. Доставка гриля деп гриль ачтык. Грильне ошондой гриль сата турган магазиндер ачтык 2017-18 жылдары. Товарларды алып келип сатып көрдүк. Перепродажа менен AirPods, сааттарды 2018-19 жылы сатып көрдүк. Андан кийин самокаттар алып келип, самокаттар прокатка иштеп жүрдүк. Ошентип жүрүп ушул Москвага келип калдык. Уже Москвада дагы ошол алып сатып башында товарларды алып сатып көрүп ошол бизге эмне жетишпейт. Ошону карадык. Карасак, биз бул жактагы эми продукталар по-любому как-то мындай натуральный эмес да, чем биздикине жетпейт да. Өзүбүздүн мекенчилер сагынат экен биякта жүрүп. Өзүнүн продукциясын жегенде баары эле айтып калышат, что Кыргызстанга бир барып келгенде болуп калат депчи. Ошол товарларды алып келип, товарларды ассортиментти азыр колдон келишинче көбөйтүп жатабыз, колдон келишинче. Буюрса, ассортименттер азыр 200 биттен ашык ассортимент болсо, буюрса 300-400гө жеткиребиз деген ниеттер бар. Жакшы, азаматсыңар, Алла разы болсун. Бир эле булар өздөрүнүн тирилигин эле багындай соодагерчилигин эмес, жалпы элге, эл журтубузга, Москвада жүргөн мекендештерибизге пайдаңар, кызматыңар тийип атыптыр. Алла разы болсун. Негизгиси чындыгында убагында биздин ата-бабаларыбыз бир дан күрүчтү, бир мейизди 40ка бөлүп жешкен деп коет. Ансыңарында эле мына ушунча товарды биздин бул жакта мекендештерибизге багындай тартуулап, жеткирип, доставкасын, башкасын, көңүлүн, убактысын коротуп, бир көңүлүн алып атышат. Негизгиси иштериңерге ийгиликтер болсун. Рахмат чоң. Тынч болгула, ынтымагыңар дайым биримдик болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, жалпы Москвадагы эмгектенип жүргөн биздин мекендештер. Мына ушул Москвадагы Бауманская метродон мен басып келдим, 2 минута эле экен. 1,5-2 минутада ушул жерге басып келет экенсиң. 2 минуталык жол. Алма деген магазиндин астына келсеңиздер, мына ушундай мыкты балдар сиздерди тосуп алат. Алардын арасында, мына ушул жигиттердин арасында менин бир тууган ийним дагы бар. Мына ушулар сиздерге болушунча кызматын көргөзөт. Жана мен ишенем, сиздерди эч кандай бир алдап, эптеп эле товарын сатыш эмес, колдон келишинче кызмат кылып, колдон келишинче көңүлүңүздөрдү жана сиздер берген багындай акчага ыраазы боло тургандагыдай товардарды сунуштайт деп мен ишенем. Андыктан ушул магазинге келип, бизде мындай реклама такыр болчу эмес эле. Албетте момундай мыкты жаш жигиттер ушундай ишти жасап аткандан кийин мен сиздерге сунуштоону туура көрдүм. Эмне үчүн сунуштап атам? Мына ушул магазиндин түшүп аткан какой-то бир процентин ушул кайрымдуулукка дагы ниет кылып жумшап аткандыгы, кайрымдуулукка жөнөтүп аткандыктары үчүн мен бул магазинди сиздерге сунуштап атам. Мындай магазиндер бизге көп кайрылат, бирок туура келген болсо бизге албетте кайрылабыз. Биринчиден халал магазин болгон болсо сиздерге сунуштайбыз. Мына ошонун катарында эле ушул магазинди сиздерге сунуштайбыз. Келиңиздер, болгон товарларды колуңуздардан келиши алып кетиңиздер. Убактыңыздар болбогон болсо заказ берсеңиздер, дарегиңиздерге мына ушул мыкты жигиттер жеткирип берет. Москвада жалпы жүргөн мекендештер, негизгиси алтын башыңыздар аман болсун. Тынч болуңуздар, ынтымак болуңуздар, биримдик болуңуздар, бири-бириңиздерди колдоңуздар. Чындыгында бири-бириңиздерден качып барып башка бирөөнүн соодасын өрчүтүкөн эмес, мына ушундай өзүбүздүкүлөрдү колдоп, өзүбүздүкүлөрдү көтөрүп, өзүбүздүкүлөрдүн бир
ишине жардам көргөзгөнү баардыгыбыз ниет кылайлы дейт элем. Чындыгында. Иштериңерге ийгилик болсун. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Дагы да буюрса көп келип турабыз. Балким сурагандарга болсо телефон номерлер, визиткалар айтмакчы. Бүт экран алдына жана ушул видеого коюлат. Андан сырткары дагы өзүң да айтып кетсең жакшы болот. Номерди, байланыш номер. Ооба, бизде Инстаграмдан деле карап тапсаңыздар болот. Алма деп эле жазсаңыздар, уже Алма Нижний Правиль Москва деген аккаунтубуз бар. Сразу эле чыгат. Ошол жактан кирип заказ берип, продукциялардын мындай видтерин көрсөңүздөр болот. Болбосо WhatsApp номерлерибиз бар. Бул жакта азыр калтырып коебуз. Ошол номерлер менен байланышып, адресин билип, же болбосо эмне товарлар бар экенин билип, же болбосо доставкага заказ берип байланышсаңыздар болот. Суроо болсо ошол жактан узатса болот. Суроолоруңуздар болсо ошол жактан кайрыла бериңиздер. Дагы бир нерсени сурагым келет. Ушул жерде жок товарды сиздерге заказ берсе алып келип бере аласыздарбы Кыргызстандан? Ооба, сөзсүз түрдө алып келип бере алабыз. Кыргызстандан ошол болуп турат бизде. Мисалы, могу сосканы деле мурда алып келчү эмеспиз. Кишилер көп сурагандан ошону алып келе баштадык. Алып келгенден кийин бир эле киши көргөндөн кийин, то есть могу кетет экен да, мисалы, бул жерден алдым, бул жерден деп, биякта жаш балдарга алып, ошондой эле мондой бардык эле эси мындай сунуштар болсо, же мындай керектүү товарлар, азыктар, азык деле эмес, бүт эле нерсе Кыргызстандан керектүү нерселер болсо кайрылсаңыздар болот. Мыкты азаматсыңар. Мына ушундай достор мекендештер, анда эмесе көрүшкөнчө, буюрса мен ойлойм. Анан бул видеону көргөндөн кийин эртең Москвадагы бүтүндөй элибиз сиздерге заказ берип, ушул жерге келип кардарлар көбөйүп кеткен болсо, товарларды жетиштирип бере аласыздарбы? Албетте, бизге ошол азыр ушул күндө стабильно мондой бир жумада бир жолдон товар келип турат. Биз бизде спрос көп болуп товарлар бат сатылса, бир жумада 3 жолу, 4 жолда алып келип алабыз. Мүмкүнчүлүк бар. Ооба. Түшүнүктүү. Мына ушундай достор мекендештер, анда эмесе аманчылыктарда көрүшкөнчө, Москвадагы жалпы мекендештер аман болуңуздар, туура азыктаныңыздар. Биз бул ооруп аткан инсандар менен иштешип жүргөн үчүн ушул адамдын ден соолугун издеп кайга гана барбай атабыз. Биягы Индия, биягы Турция, биягы мына Россия, Өзбекстан кыдырбаган жерибиз калбады. Чын айткандачы, ооруп аткандын ден соолугун издеп. Ошондуктан туура азыктаныңыздар, туура пайдаланыңыздар, тамакты дагы өз убагында жеңиздер дейт элем. Негизгиси өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды сыйлаңыздар, өзүңүздөрдү бийик кармаңыздар. Ишке эле киришип кетип, өзүңүздөрдүн ден соолугуңузду унутуп койбоңуздар. Бүгүнкү таап аткан айлыгыңыздар эртең ден соолукка жетпей калышы мүмкүн. Ушуну эстен чыгарбаңыздар. Эч ким оорубасын. Аманчылыктарда көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.